Саламатсыңарбы? Бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз климаттык алкактар. 7 класс. Жер бетиндеги климаттык айырмачылыктар жердин формасы, материктер менен океандардын жана алардын бөлүктөрүнүн географиялык абалы, рельефи жана атмосферанын циркуляциясы менен аныкталат. Көрүнүктүү орус илимпозу Борис Павлович Алисов жер бетинде 13 климаттык алкакты ажыраткан. Ал алкактар бири-биринен температуралык шарты, аба массалары, атмосфералык жаан-чачындардын таралышы менен айырмаланат. Климаттык алкактар: экватордук, субэкватордук, түштүк субэкватор, түндүк тропиктик, түштүк тропиктик, түндүк субтропик, түштүк субтропик, түндүктөгү мейлүүн жана түштүктөгү мейлүүн, субарктикалык, субантарктикалык, арктикалык жана антарктикалык. Экваторго жакын аймакта күндүн тик тийишинин натыйжасында жыл бою абанын температурасы жогору болот. Төмөнкү аба басымы пайда болуп, жылуу агымдар басымдуулук кылып, жаан-чачын өтө көп жаайт. Тропик алкактарда жогорку аба басымы басымдуулук кылып, жайкысын абанын температурасы жогору, кышкысын суугураак болот. Аба агымдары оошуп, кургак болуп, жаан өтө сейрек жаайт. Мейлүүн алкактарда батыштан согуучу шамал басымдуулук кылып, абанын температурасы тропиктерге салыштырмалуу төмөн, суугураак, жаан-чачындын саны арбын, жыл мезгилдери даана ажырайт. Арктика алкагы жер шарынын түндүгүндө, ал эми Антарктика алкагы эң түштүгүндө жайгашкан. Өтө суук аба массалары басымдуулук кылат. Жайында Арктикада температура 5 градус болсо, Антарктикада 0 градустан төмөн. Негизги алкактардын ортолорунда өткөөл климаттык алкактар орун алган. Аларга субэкватордук, субтропиктик, субарктикалык жана субантарктикалык алкактар кирет. Суб деген сөз латынчадан алдында деген мааниге ээ. Климаттык алкактардын чеги параллелдер боюнча түзөтпөстөн бирде түштүккө, бирде түндүккө кирип турганын байкайбыз. Анын себеби климатка жер бетиндеги рельефтин формалары, деңиз агымдары, муз каптоосу таасир эткенинде. Климатка таасир этүүчү негизги факторлор: күн жылуулугунун таралышы, аба массаларынын оошуп турушу жана жер бетинин түзүлүшү.